11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Саламатсыздарбы, студияда мен Назика Атанбекова. Бүгүнкү чыгарылышта Хаят Реженси мейманканасында бомба бар деген маалымат калп чыкты. Кыргызстанда күчү 5-6 балга жеткен зилзала олуттуу кыйроолорго алып келген жок, бирок Кара Суу районундагы үйлөргө жана мектепте жаракка кеткени кабарланууда. Пакистанда ири жол кырсыгы катталды. Жүргүнчү ташып бараткан поезд темир жолдон чыгып кетип, 12 киши каза таап, 70 жарадар болду. Ушул жана башка жаңылыктар эми кененирээк мазмунда. Хаят Реженси мейманканасында бомба бар деген маалымат чындыкка дал келген жок. Бул туурасында мейманкана кызматкерлери кире бериште бош турган кагаз кутучаны шектүү деп таап, милицияга өздөрү кабарлашкан. Мейманканага сапер коопсуздук комитети жана башка күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү барып, коопсуздук чараларды көрүштү. Мекеме алдында ташталган кагаз кутуча ичинде жардыргыч заттар табылган жок. Эске салсак, Париждеги кандуу окуялардан кийин Кыргызстанда маанилүү коомдук жайларда коопсуздук чараларын күчөтүү дүйшөмбүдө премьер-министр күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине тапшырган. Башка жаңылыктардан өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 17 ноябрь түнү 23:30 болгон жер титирөөдөн курмандыктар жана олуттуу кыйроолор болгон жок. Зилзаланын күчү 5-6 балга жетип, Очогу Оштогу Кара Суу районундагы Ийрек айылынын 10 чакырым алыстыкта орун алган. Соңку маалыматтардан облус боюнча 16 үй жана социалдык объекттер, анын ичинде мектеп дубалдарына жаракка кетти. Капиталдык ремонтко муктаж үйлөр да бар экендиги кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү учурда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында тактоо иштерин жүргүзүүдө. Пакистандын түштүк батышында жүргүнчү ташып бараткан поезд темир жолдон чыгып кетип, 12 киши каза таап, 70 жарадар болду. Кырсык 17 ноябрда Болан районунда болгон. Поездде жалпы 300 жүргүнчү бара жатканы маалым болду. Пакистанда коррупция жана инвестициянын аздыгына байланыштуу темир жолдордун абалы начар экени айтылды. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Франциянын коопсуздук кызматы Париждеги өткөн жумадагы террордук чабуулга тиешеси бар дагы бир шектүү адам аныкталганын билдирди. Кандуу окуяларга барды делгендердин 9-су кара түстүү Сит маркасындагы автоунаада отурганы камера тартып алган. Париждин түндүк тарабындагы Сен-Дени районунда полиция 13 ноябрдагы терактка тиешеси бар кылмышкерлерди издеди. Бүгүн эртең менен аталган райондо полиция менен кылмышкерлер ортосунда аткылашуу болуп, эки террорист делген жок кылынгандыгы кабарланды. Ошондой эле коопсуздук кызматынын эки өкүлү жарадар болгондугу айтылды. Полиция курчоого алган үйдө 3 киши бар экендиги болжолдонуп атат. Air France авиакомпаниясынын АКШдан Парижге бет алчу эки учагынын багыты аноним телефондук чалуу жыйынтыгында өзгөртүлдү. Интерфакс билдиргендей, белгисиз адам учактарда бомба бар деген маалыматты телефондон кабарлаган. Чын бышыгы анык болбосо дагы, кооптонгон авиакомпания жетекчилиги бир учакты Солт-Лейк-Сити аба майданына, экинчисин Канададагы Галифакс шаарына кондурган. Орусияда ФСБ Египеттен Петербургка келе жатып кыйроого учураган А321 аэробусунун кулашына алып келген жардыргыч зат учактын терезеге жакын жүргүнчү отурган отургучтун алдында жардырылганы аныкталды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы өз булактарына таянып жазып чыкты. Жардыруунун очогу эксперттердин болжолдорунда учактын куйрук жагында болгон. Ал абада эле чачырап кеткен. Эскертсек, кырсыкта 230 адам каза тапкан. Ал арада Америкада Сенаттагы өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан Сириядан качкындарды кабыл алууну токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун бейшембиде палата кароосуна алып чыгат. Ага ылайык, АКШ жылына Сириядан 10 миңге чукул качкынды кабыл алат деген жобо убактылуу токтотулат. Пол Райандын пикиринде, радикал исламчылар качкындарды кабыл алуу программасы менен колдонуп, өлкөгө кирип кетүү коркунуч күч. Обама Манилдеги саммитте бул демилгеге өз баасын берип, бул жөн гана долуулук деди. Чехияда мусулмандарга каршы акциялар өттү. Ага өлкө президенти Милош Земан да катышты. Акция мурдагы Чехословакияда коммунисттик режимди оодарган инкылаптын 26 жылдыгы белгиленип жаткан учурда уюштурулду. Митинг каладагы университет шаарчасында уюштурулган. Ага чыккандар Прагада Париждегидей окуялар кайталанышын каалабай тургандыгын билдиришти. Ушул эле күнү Чехияда мигранттарды кабыл алуу саясатын колдогон дагы бир митинг өттү. Чехия башка Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу качкындарды эң аз кабыл алган өлкө болуп эсептелет. Берүүбүздү улантабыз алдыда.
Тажикстан чегарасы кооптуу болуп баратат. Афганистандын тышкы иштер министрлиги Тажикстан менен чегарада 1300 согушкер бар экенин эскертти. Саясий туткундар тизмеси жаңыланды. Франциядан Орусияга экстрадициялана турган оппозициячы Маанайдагы саясатчы Мухтар Аблязов да саясий туткундардын катарына кирди. Кыргызстандагы банктар сомду же башка валюталарды долларга алмаштырууга чектөө киргизди. Азыркы учурда доллардын баасы 73 сомго жетти. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк Афганистандын тышкы иштер министрлиги Тажикстан менен чегарада 1300 согушкер бар экенин эскертти. Тажикстан чектеш Афганистандын түндүгүндө жайгашкан Кундуз провинциясын согушчандар сентябрда басып алган эле. Өкмөттүк күчтөр НАТО жана АКШнын жардамы менен калааны бир нече күндөн кийин гана бошоткон. Мурунку президент Хамид Карзайдын бир тууганы Хикмат Карзай аймактагы башка мамлекеттерди согушчандарга каршы күрөшүүдө Кабулга жардам берүүгө чакырды. Казакстанда экстремизм боюнча айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылган жарандык активисттер Нарымбаев, Билалов, Мамлеттин жана Тулбаев саясий туткундар деп табылды. Мындай чечим шейшембиде жергиликтүү укук коргоочулар менен жарандык активисттер кирген эксперттик кеңеште кабыл алынды. Франциядан Орусияга экстрадициялана турган оппозициялык Маанайдагы саясатчы Мухтар Аблязов да айтылып кеткен туткундардын катарына кирди. Жергиликтүү укук коргоочулар саясий туткундардын тизмесин түзүүнү 2013 жылы баштаган. Буга анда 56 ысым болгон. Кыргызстандагы банктар сомду же башка валюталарды долларга алмаштырууга чектөө киргизди. Чектөө улуттук банк тарабынан киргизилгенби же банктын өз чечимиби азырынча бүдөмүк. Ушул тапта 1 доллардын наркы 73,2 сомго чыкты. Таласта бүгүн белгилүү график сүрөтчү Манастын Сагынбай вариантын көркөмдөгөн кыл калем чебери Теодор Герцендин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар өттү. Маареке таланттуу сүрөтчүнүн атын алып жүргөн көркөм сүрөт музейинде башталды. Салтанатка Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү да катышты. Теодор Герцен жергиликтүү немистердин көрүнүктүү өкүлү, таланттуу сүрөтчү. Ал 1935 жылы Таласта төрөлгөн. Манас эпосун көркөмдөөдөн сырткары сүрөтчүлүктүн бир топ жанрларын эмгектери менен да таанылган. Сүрөтчү 2004 жылы Германияда каза болгон. Бишкекте өткөн Кыргызстан-Иордания футбол боюнча курама командаларынын матчы 1-0 эсебинде жыйынтыкталды. Оюндун экинчи бөлүгүнүн башында кыргызстандык Антон Землянухин гол киргизип жеңишти камсыздап берди. Буга чейин Азия чөлкөмдө футболдук мелдештердин жалпы жыйынтыгы боюнча Кыргызстан улуттук курамасы 11 упай топтоп 3-орунда келе жатат. Дүйнө чемпионатында карата тандалма оюндар алкагында эми кыргыз футболчулары 2016 жылы мартта Тажикстан курамасы менен Дүйшөмбү шаарында беттешет. 11 канал өз ишин улантат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.